Эң кичүүсү, супсуусу, биякта Мика эжем бүгүнкү. Вот. Мындай карап тур. Эми силер бул үйдө эң сонун күлкүмүштүү же эсиңерде кала турган бир окуяны айтып койсоңор. Бир мындай элесиңерге тык деп сразу келе калганды айтып койсоңор. Бул үйдө эң бир эсте калган окуяны айтып берейин. Апам менен атамдар конокко кетип же конок тозгондо баарыбызды тиги өйдөккү Йылдыйкы үй деген бир үйгө, балдарды бош үйгө баарыбызды ошол жака ойноп тургула деп кетирүүчү. Анан ошол убакта биз концерт койчубуз. Баарыбыз жакуу программа түзчү. Анан ыр, би, интермедиа баарын коюп, анан музыка кое алып, баарыбыз тегерек туруп алып бийлечүбүз. Анан бүгүнкү той жөнүндө эки сөз, каалоо тилек кандай болсо айтып кетсеңиздер. Бүгүнкү той эсте калаарлык, баарыбыз күткөн күндөрдүн бири болду. Аябай кубанычтабыз. Атам менен апамдын очогу жаңырып, ошо атам менен апамдын конушуна келип, баарыбыздын башыбыз биригип чоң той болуп жатат. Ошол Дүйшөк байке менен жеңемдин ак өргөсү кут болсун. Дайыма ушул үйдө той болсун. Чоң рахмат каалоо тилектериңерге. Мен силерден суроо сурайм, силер кыска нуска жооп берип койгула да. Бул эми суроо баарына эле бирдей. Ушул үйдөн өткөн балалык кезиңерде эң мындай эсиңерге калган бир кандай момент бар, ошону кыска айтып койсоңор. Бул үйдө бала кезибиздеги же азыркы моментте? Бала кезибиздеги. Атам апам бардай, кайсы бирин айтайын, көп да эстей турган окуялар. Апамдын наны менен эле жармасы эмне деген жарма, уйгумуз эмне деген уйгумуз эле. Эмгичекти даамы таңдайдан кетпейт го чиркин деп эле. Ооба, мага деле ушундай. Ооба да. Ысыктан алып келип чыгарып келип туруп анан сары майдан сүйкүп анан жарма менен ишчелек го. Апамдын суу кабышкан картошкасы дагы даамдуу болчу. Жөн эттей даамдуу болор эле. Ушу өйдөккү үйгө бөлүнүп кетип, ош жакта жашасак дагы күндө Ылдык үйгө барабыз деп эле Ылдык үйгө кача берчүбүз да. Апам менен атам кандай десем, ушундай көлдөй адамдар эле. Бир неберелерине жаман сөздөрү жок, баарыбызды ушул үй тартып турчу эле. Анан мындай окуялардан эстесем. Силердин окуяңар айтып атышат го балдар, эме концерт койчубуз деп. Анан майрам сайын, жаңы жыл сайын отурсак эле мен алып баруучу болом да. Рена менен Мика ырчанан программа түзүп эле куурай берем менчи. Анан Мика айтты го эме, силер программа түзүп тиги баарын жибербегенде кетирүүчү ошока депчи. Эмнени? Элде бияка конок тозгондо баарын биз жака кетирбегенде силер эме алып баруучу болчусуздар. Мен постоянно алып баруучу болчумун. Программа түзүп эле анан убакыт созуп концертти көбөйтүп албай эле курачумун, ошону эстейм. Жакшы, бүгүнкү тойго эки бир каалоо эки айтып кетип турган болсоңуз. Бүгүн чын дилибизден айтып жеткире алгыс чын жүрөгүбүздөн кубаныч табып турабыз. Ушул ата энебиздин учкан уябыздын өчпөй ушинтип өсүп өнүп, канат бутагы жайылып, өркүн өсүп атканына чын дилибизден жетине албай турган кезибиз.
сонун бүгүнкү күндү Кудайым кут кылсын. Ушул үйгө мындан ары ар дайым тойго келип туралы. Байкем менен жеңем бала акрасы менен ден соолукта болсун. Чоң рахмат. Баарыңарга ден соолук. Тойдо эле жолугушуп туралы. Продолжение следует. Менин энем, бакытым сен, жыргалым сен, сүйүктүү менин энем. Түбөлүк түңгүз өткөн канаттуудай, уйкудан чолпон көзүн ачкан энем. Алдыңа ажал келип турса дагы, мен үчүн жанды курман кылат элең. Асыл энем, талайлуу менин энем, бакытым сен, жыргалым. Эсте каларлык отурулучу. Эсте каларлык кандай бир окуя элес же күлкүмүштүү бир туугандарыңар жөнүндө бир нерсе болсо айтып койсоңор. Көжені ойлап отырады. Жоқ. Енді мен ойланды бөліштіріп албай жүресің. Аяқта жүрмей қарап отырасың. Бир башыңарга тык келе турган бир Мына эме. бүгін düşүп мен Ешкүлдүн үйүндө баарыбыз небере чөбүрө атам менен апамдын үйүндө атабыз. Ошо жантан бери эстеп атам. Ушу сапайнемдерди эстеп жантан бери күлдүк. Сапайнем баягы эмесин ананас салып алгандарын аманчикке алып барам деп анан асежемдер менен отуруп эме болгондо тамашалап алардын баарын эле тамашалап сапайнем менен тиги асежемди тамашалай берчү элем. Анан ошолорду эстеп алып күлдүк. Элмира жеңемдер тиги сапайнем менен тиги памперс кийип алды деп экөөнү уруштуруп койгом да. Сапайнем деген эме кылып атпайбы. Силерди паамдан Шакожем кандай болчу десем, эрке болчу, машинанын артына ыйлап эле түшүп алчу деп айткан да баягы. Ооба мен чын эле ооба эрке болчумун. Анан Кудага барса дагы тиги автобустун аркасынан кубулап эчичимин. Көпүрөгүчөн чуркап барчумун. Анан ырс апам мен тиги санынан оюп анан үйгө алып келген да. Анан эме деп төрөтай дешчи мени. Эмне 9-чу болуп анча эркелечимин билбейм да. Анан апама көтөрүп жүрчү экен. Анан ошон үчүн ырс жеңем төрөтай деп койчу. Ошо ырс апам биякта жүрүп серенин үстүнө чыгып алып ылдый жакта карасам ырс апам келиптир. Анан үйгө кирип алып апа бүгүн дагы конокко барасың, ырс апам келиптат дечимин. Анан апам экөө күлүшкөн да. Тиги ай сен келатсаң эле тиги Шак ыйлай баштады, конокко кетесиңби деп атат депчи апам. Жакшы. Ошондой күндөрүбүз көп Бүгүнкү эме той жөнүндө 2-3 сөз кыска нуска айтып кете турсаңар. Ошо бир туугандарыбыздын баары аман болсун, ден соолуктары чың болсун. Баарыбыз төрт көзүбүз түгөл аман бололук, тойдо жолугушуп туралык. Бүгүн бизге аябай кубанычтуу күн болуп атат. Баарыңыздарга ушул той жугуштуу болсун, баарыбызга дагы ушул үйдө той боло берсин. Түшөктүн балдары үйлөнө берсин. Куда сөк, жерге жек, бир туугандарыбыз менен баарыбыз аман бололук. Эч жамандык көрбөйлүк, төрт көзүбүз аман бололук. Бөйдө баладан, бөйдө жалаадан Кудайым сактасын, аман бололук. Чоң рахмат. Келип отурасыздар. Алыр күнүңөр кут болсун, дүшөк. Мынакей бүгүн үй той кылып атасыңар. Келин алалык, кыз узатып алалык. Деги эле той көп болсун. Баарды жакшылыктарды каалайм. Дастарханга жакшылык келсин. Эртеден бери улуулар айткан каалоо тилектин баары кабыл болсун. Баталар кабыл болсун. Эмне каалайм? Дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды каалайм. Канча бук кирсе ошончо бук кирсин. Баштан. Мынакей той башталды. Эми буюрса биздин аркасынан бир эле аркасынан той келе берсин. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Ошол балдарыңыздардын урмат сыйын көрүп, ушу балпайган бай-байчы болуп жүрө бериңиздер. Биз дагы ысыл экөөбүз сиздердин жолуңуздарды жолдоп,
тизиңерди издеп Булусу Супсулуп Акожам шаардан келип калыптыр бүгүн тойго. Бул үйдө өткөн балалык кезиңердеги эң күлкүмүштүү же эсте кала турган, элесиңерде калган бир кандай окуя болсо, кыска айтып кетсеңер. Эң башыңарда биринчи келген ой. Бала кезде бизде ушул Чөй көчөдөгү кошуна кыздардын баарын чогултуп алып нүкөжем мугалим болуп сабак окутчу. Анан алдында сарайдын ичинен эле доска, парта бүт баарын жасап алган да. Анан ошол жака Геку, Найзира, мени да кошуна кыздар чогултуп алган сабак өтчү да. Анан ошол жерден дагы мектепке чейин эле көп тамгаларды, ырларды жаттап, анан үйгө келген коноктор келсе эле мен немеде болчумун да, коноктордун арасында. Табуретканын үстүндө эле ырдап атчумун. Апам силерди айтып аткойм деп. Энем урушуп эле, акын урушуп эле эме жазып берчү да. Анан энемдин секретары да болчумун. Анткени энем мен салган төшөккө эле жатчу, башка бирөө салса жакшы уктай алчу эмес. Анан ар бир эмесинде ичим ооруду же эме дегенде мен ар бир энемдин өзүнүн дозасы бар эле, ошонусун куюп берип турчумун да. Дагы ошондой күндөрдөн дагы Айтык экөөсүн да ортосунда сонун эме бар. Ал дагы мен Айтыкка тийишип коюп, складтан энем бирдеке алып кел деп жумшаган. Анан аяка Айтыкка тийишип коюп, кайра алып кал деп кетип барсам, Айтык болсо кичинекей кар жаганда, аны лопатка менен күрөчүбүз. Лопаткага карды салып алып аркаман жүгүрүп келатыптыр да. Көрө калып минтсем эле тиги бетиме тиги чачканда бул жерим канап кеткен да. Дайыр жолкусу атамдар тоодон келип дагы бизге тиги акча таштап кетчү да, тыйынчы. Анан 10 сомдуктарды. Жок, 1 сомдуктарды, жана Ленин башы бар. 1 сом таштап кетти эле. Анан атамдар жаңы эле машина менен жылып кетер менен Кубанбай экем келип кар менен уруп калса, биз тиги тыйынды менен кошо кар менен кошо ыргытып таппай калгам да. Ушундай күндөр болуп кеткен да. Бүгүнкү той жөнүндө 2 сөз калуу тилек айтып Бүгүнкү той абдан сонун болуп атат. Ушул ата энемдин үйү, ушул биз өскөн үйдүн очогу, түндүгү жаңырып, аябаптан кубанычтабыз. Ушул дүшөк менен Жеңишгүлдүн баягы чамгарагы бийик болуп, коломтосунда от өчпөсүн, дасторконунда нан толуп, казанда дайыма аш болуп турсун да. Баарысы бир туугандардын ынтымак арта берсин. Чоң рахмат, эң сонун. Бүгүн улусу, сулусу Бакожам ушул үйдөн өткөн балалык чагыңардан бир элесиңерде калган же бир туугандарыңар менен болгон бир кандайдыр бир случай болсо, эсиңерге биринчи келген нерсени эстеп берип койсоңор. Эми бул үйдө улусу болуп баарын башкарчумун да. Мана Нурбектер мен мектептен келатканда ар бир шупургуну көтөрүп алып чуркап калышчу да. Коркутуш да. Үйлөрдү жыйнагыла келе деп кетем да. Анан мен келатканда ойноп жүрүшөт да. Чуркап бирөө шупургуну көтөрүп, бирөө неме көтөрүп. Беккул болсо бала бакканды эле жакшы жүрчү да. Мен бала багам деп эле бала терметип эле отура берчү да. Апам айтат го силерди бакыты балада болуп ойногондо эле жок, башынан эле сайма-сай анан кол ойночу. Ойногондо эле жокмун, чын эле. Баягы улусу эле менин артымда канча бала турса, анан ошол багып чоңойтуп эле мен мындай 2-3 окуганда эле уяктап турмун да, элестетсемчи. Анда эски комната үйүбүз бар болчу уякта. Анан актап эле түйшүктөрдү апам совхоздун жумушуна кетип калат да. Ошентип жүрүп эле иши мындай балалыгымды эле, балалыкта өткөн жок. Бүгүнкү тойго 1-2-3 сөз калуу тилек же болбосо оюңуз жөнүндө айтып кетсеңиз. Бул түйшөктөр жакшы бүтүрүп алышты, мына баары колдонуктан алып, ошо бир туугандык ушундайдар билет экен да. Ошо башын сен баштадың, сен эмеңе да рахмат, демөөрчүлүгүңө. Сен болбосоң чын эле
балким бир комната турат мындай бир этаж эле болчу. Лорент экөөм эмгеги чоң. Мен өткөндө деле айтып аткам. Эмгеги чоң, жанаттары ошо. Акчылтай үй болсунчу да келин алып. Өздөрү да анан чамдап аракет кылып ишти да. Баарлап чогуу бүткөн эме болду да. Башталышы биздики болсо да. Биздики эң эле оңой иш болду да. Калган оор жумуш бияктан бүтүрдү. О, байкем деле чуркап кокуй. Тигип атам, эме кылдырып атам, шыбатып атам. Артынан түртүп атты да. Түртүп атты. Андан кийин анан өздөрү койго куй дей башташты да. Жакшы болуп кетти. Жакшы, акчылтай болсун. Чоң рахмат сизге. Продолжение следует. Бияктан Балдарыңыз жакшы болуп. биякта болсо да ушул үйдүн сулуу мындай красавицасы дайыма. Кандай келин келгениңер болуп келгенде кандай ушул үйдө өткөн элестериңерден бир эстеп кетсеңер. Биринчи башыңарга келген оюңарды айткыла да. Биз мен жаңы келин болуп келип анан бак эжем отко кийирип чакырды да. Анан отко кийирип чоң той болду. Иши кылса бир той беришти да. Үйдүн тоюбу же эмне. Анан баары сапай энем бар, атам, апам. Анан папаң менен мамаңдар өзүнчө кетишти беле, иши кылып билбейм, сен. Анан Рена биздин жаныбызда болчу да, кызыл маскочта. Анан сени сапай энем кучактап алдын алып отуруп келатат. Тойдо келатабыз, баары кызуу. Нурбек байкең айдап келатат. Мен биягында отуруп келатам, теги Ренаны алып алыпчы. Анан апам ар жак четинде баары аябай кызуу болуп жыргап келатышат. Анан баары уктап калышты деп. Анан эсимде да. Сени кем сапай энем кучакта отуруп анан бир кара шубаң бар болчу, капшону бар. Анан отуруп деп эле кузуп койду. Сен аркаңдагы тиги капшонуң толтура кузунду. Анан калгандары мойнуңа да кетет да. Деп сен ошентсе тиги энем без сознания кучактап алып эми ошо месинде бар болсо керек да, тиги жыгылып кетет, муну кое бербейм дегенчи. Анан моментип алып анан капшонуңа кузуп келген. Анан ошону менен анан бир жерден түшүрсөк дагы майрамдайбыз дейт деп анан Көксайга өтүп кете атпайбызбы? Лыспага барып анан түшүрүп атсак энем бизди мени каяка алып келдиңер силер деп ошентип анан түшкөндөн сени көтөрүп түшүрүп капшонуңду жууп, мойнуңду жууп, анан кайра большик алып келип таштаганбыз да. Ошол аябай эсимде, жанатан бери ошолорду. Сонун мен укпаптырмын мурун сонун история кетти. Кара эме кимдики күрөң шуба болчу, меники кара. сеники капкара шуба болчу. Анан тик тургандагы капшондору бар болчу. Ошого кузуп келген сапай энем толтура кылчу. Сонун бүгүнкү той жөнүндө каалоо тилекчи болбосо бир сөзүңүздү айтып кетсеңиз. Мен бүгүнкү той мен баягыдан бери эле ошо кечке ойлонуп эме кылып атам. Мына эң биринчи ошо инициатива кылып, ошо атамдын үйүн жаңыртам, батасын алам деп баштаган сен өзүң элең уш жерденчи. Ошо Лорент экөөңө аябай ыраазычылык айтат элем да. Мына ошо атамдын чоң ата чоң энеңдин ошо арбагы ыраазы болуп дегендей ошол уш жерден ошонун колунда чоңоюп ошо жетелешип жүрүп чоңойдуңар эле, ошону арбагы ыраазы болуп момунча өнүгүп отурасыңар. Бүлөң менен бактылуу болуп, баардык бир туугандар аман эсен бололу. Анан калган ушул калган катканын тегинде мындан болуп отуруп, мына атабыздын үйү сонун үй болуп, ак сарай болуп кетип атат. Мындай ынтымак ар бир үйдө эмес, ар бир тууганда эмес. Чүңөздү Кудай кут кылсын, элдин көз сөзү тийбесин, баарыбыз аман бололу, кеткендер арбагы ыраазы болсун. Атабыз менен апабыз арбагы ыраазы болуп, баарыбыз аман жүрөлү. Биринчи аманчылык экен да. Аман жүрөлү, анан ден соолукта бололу. Сага эңерте рахмат. Ушу өнүбөс да. Чоң рахмат. Лорент экөөң дагы ошо 100ге чыга карып, жанагы
балдарым чоңоюп, небере чөбөрөгүп алышса келиптирим. Чоң рахмат. Рахмат интервьюңузга. Продолжение. Fransa'dan gelген baykem Aksaylıklardan olsasın ya. Бекті болсо Бектурова Нургүл Советовалардын эң эле сулуусу. Силерге эми сурап кетем, силер өзүңөр менен сүйлөшкөндө эле айтып бергиле. Ушул үйдөн бала чагыңардан же мурун өткөн бир эсиңерге келе турган кандай кызыктуу окуя бар, ошону кыскача айтып кетсеңер, же болбосо бир туугандарыңардын ортосунда болгон бир кандайдыр бир случай болсо эстеп кетсеңиз. Бала кезде апам сонун конфеттерди катып койчу эле да. Анан бир жолу Нурбек экөөбүз конфеттерди жеп, анан ичине кантырып койгонбуз да. Анан апам бир конокко баргандан ошо конфетти тиги конокко алып барам дегенде, анан Нурбек качып кетти да. Анан мен тиги айта албай атабыз да, анан конокко барганда уят болмокту. Анан кийин эме деп туруп, апа алдыгы конфет жеп туруп биз кантырып койгонбуз деп туруп качкам. Анан апам шашпала силерди деп кетти конокко. Анан кайра келгенде унутуп калды. Ушу менен урушкан эмес. Жакшы. Силер эме мугалим болчу турбайсыңарбы башынан эле? Ооба. Гараж сарайдын ичине Сарайдын парта ичин коюп тазалап, анан кийин баарын тең жумшап кошунан балдарынчы. Анан кийин кирпичтерди түзүп, парта жасап, темирден доска коюп, анан окутчумун жайында аларды. Баа коюп, текшерип, эмелеп. Значит, окуткан силердин по призванию башынан эле турбайбы? Бүгүнкү тойго каалоо тилек же болбосо кандайдыр бир оюңар болсо бөлүшүп кетсеңиздер. Бүгүнкү той ошо атам менен апамдын үйүнүн орду, чоң үй, ушул үйдү тиги бир туугандар баарыбыз тең ушул үйдө өскөнбүз. Анан ошол үйдү жаңырды. Ал жаңыртканга бир туугандардын баарынын үй иштери бар. Эң биринчи Жанат менен Лорент. Анан калганыбыз баягы моралдык жактан, материалдык жактан көп эмете болсок да, моралдык жактан колдоп аттык. Анан Чыкбай аябай колдоду. Чыкбай дагы ошо бүгүн болсо жадырап жайнап ушул үйдө той болуп атат. Ошо ата менен апамдын үйүндө ар дайым жакшылык болсун, бир туугандар өнүп өссүн. Ар дайым аманчылыкта, ден соолукта, жалаң жакшылыктардын кучагында жадырап жайнап ушундай жакшынакай тойлордо, жакшынакай жайылган дасторкондо ынтымагыбыз артып, өнүп өсүп көбөйө берелик. Чоң рахмат, айтканыңар келсин. Спасибо. Улусу тоже, сулусу. Бияктын. Азыркы нөкөжеме берген эле суроону эле сурап кетем да. Биякка может бир элесиңерде калган кандайдыр бир окуя бар, может жаңы келин болуп келгенде ушул үйдүн ичинде же болбосо бир кандай оюңар келет да биринчи ушакта жүргөндө эстегенде. Жо бияктан дейм да эми. Тоодон болсо деле болот. Тоодон эчтеке окуя болгон эмес. Эптеп коркуп, эптеп анан биякка келип. Биякка келгенде энем калды, апамдар соодо эле калды. Келип отко киргизип коюп эле кетишти, келди кетти эле болуп жүрүшөт да эми күндүз келишет, кечинде кетишет. Энем калат үйдө. Энем аябай бизди коркутчу да. Өлөм, мен акка мойнум сундум, өлөм деп эле бир күн өлдү. Өлдүм деп чечинип, жылаңачтанып ак шешепке жатып алды.
үстүн жаптырып койду. Анан атам улам чалып атам, ата апа докторго чуркап барып атам улам. Телефонду алып, аякта телефон бар болчу. Анан апа, ата болгула энем өлүп атат, келгиле деп эле. Анан апам урушуп койду, ал энең ошентип өлө берет. Ким коян ошондой жаткызбой деп болду. Кайра келсем, кайра мен өлдүм, чыкыр тигилерди дейт. Кайра чуркап барып, кайра чалам. Ами ошондо атам келди. Атам келгиче энем кийинип туруп алды баягы төшөктөн. Атам мени урушту. Сен элдин баарын дүрбөтүп эле чыкыра бересиң. Өлбөй турган кишини эле тим эле койбойт белең деп эле. Атам урушту. Ошентип кобуранды анан. Аябай деле урушпайт да, ошентип сүйлөнүп койду. Анан энем туруп эле тың болуп эле баягы оокатын кылып кетти. Оокат деле кылбайт эми баягы басып чуркап кетти. Анан ошентип мен калпчу болуп калып калдым орто жерде. Сонун бүгүнкү тойго каалоо тилектериңерди эми жантан бери айтылып атты да. Ооба да. Болгон жакшылыктарды каалайм. Дүшөк менен. Дүшөктүн үйү кут болсун өзүнө. Берекелүү, рызкылуу, ушул үйдө кут дарыган үйлөрдөн болсун. Кут түшкөн үйлөрдөн болсун. Дайым кут береке кирип, биз келгенде ушинтип жаркырап, эшик ачылып, жакшы күндөрдө, жакшы тойлорду өткөрүп, ушул жерде жакшылыктар көп болуп турсун. Бала бакырабыз менен баарыбыз аман бололу, жерге жегибиз менен ден соолукта бололу, баарыбыз асманыбыз ачык болуп, элибизде тынччылык болуп, дасторконубуз нанга толтура болуп, аман бололу. Баарыңарга ден соолук, кимиңер каякта жүрсөңөр дагы аман эсен болгула. Бизге ушу карган чагыбызда силердин аманчылыгыңар эле керек. Кулагыбыз жаманды укпасын да, жалаң силердин жакшылыктарыңарга кулагыбыз сүйүнүп эле куттуу күндөрдө бактылуу каарылыкка жетелик. Буюрса. Айтканыңар келсин. Чоң рахмат. Мындай сунуш бирай элибизде болду чемил түн ортосу кайталып, Муктактадым, биздин жакка ыктадым, ай ыктадым. Сен ыктадың, кучагымдан чыкпадым, ай чыкпадым. Чоктогулуп чочубасын дегесип, ай дегесип. Жакындагы кызыл гүлдөй жыттадым, ай жыттадым. Көп нерсенин кайсысын айтам билбейт. Иши биринчи оюңарга эмне келсе ошону айта бергиле. Ушу жанагы апамдын эмеси эле эсимден кетпейт такыр. Тете ылыспыдан бир момундай фляг менен толтура уйгумузга чыкчу да. Анан сырчакы менен бир айран уютчу. Анан жарыма толтурачы. Ушу бүгүнкү күнгө чейин көз алдыман кетпейт ушу буркулдаган уйгумуз, жарма, айран, анан каймактар тартылган. Ушу апамдын пейили аябай жакшы экен. Анан буякта экенде биз тиги үйдү бүтүп анан кээде киши келип кала турган болсо, апа үйгө киши келген тат деп айтып кетчүмүн да жумушкачы. Анан бияктан борсок бышырып койчу. Болбосо негизи биздин үйгө жумаша башкарма көп киши чакырта берчү да. Биякабы? Жок, тигичи. Анан жумуштамын да. Эртең менен кел анан үйгө же кээде камыр жууруп кетчүмүн, мен камыр жууруп кеттим, апа деп борсок бышырыш керек. Кечинде же ошол күнү киши келет деп жана ошону алып келип бышырып, же болбосо үйдөн барып бышырып койчу да. Анан кээде кой союш керек болсо ушу койду союп, анан бүт шагарын артып, быжы жасап дайындап турчу да. Кээде бышыра турган болсо бияка бышырып берчү. Ушинтип аябай көп поддержка берген апам. Анан быжы жасаганды ошо апамдан үйрөнгөм. Шагарын артканды да апамдан үйрөнгөм. Анан жана жумурду артканды да апамдан үйрөнгөм. Силер жаш келин болуп келгенсиңер да ошон үчүн. Үйрөндүңөр бияктан көбүнчөсү. Үйрөндүм, анан бирок мындай эме кылчу апам. Көп мындай аябай жумшак киши эмес беле. Антип андай мындай деген жок, такыр. Такыр антип эме кылган жок.
мындай болот, тигиндей болот деп элечи. Ошо же сыйып эле ортобуздагы. Жакшы. Сонун бүгүнкү тойго бир 2-3 каалоо айтып кетсеңер же оюңарды айтып кетсеңер. Бүгүнкү той аябай жакшы болуп атат. Бул көптөн күткөн той болчу. Анан негизи баягы аягы көрүнбөй элечи. Ушундай элестетүү болгон эмес да мендечи. Бат эле бүтүп калды. Ушундай үй болот деп мен башта мындай элестете албадым. Мурда такыр мындай туңгуюк болуп эле турчу да анан. Кандай болот, эмне болот эми бир эле этаж кылса эч жак бүтмөк турбайбы? Эми эмне деген мындай ар кандай сөзгө калып антип мынтип дегенге чейин эле ойлонгом да. Ушу эч жак эле бир эле этаж кылып койгондо болмок экен деп жанан. Ошо азыр жаркыраган 2 этаж болуп бүткөн аябай мен сүйүнүп атам да ошондо тынч коюп эле 2 этаж болуп калганыначы. Себеби мындай этаж үйдү мисалы сала албайт да кээ бирөөчү. Анан мындай ушунчалык жөнөкөй адамдын үйүнө ушундай этаж үй туруп калганына аябай сүйүнүп эле атабыз, аябай сүйүндүк чындыгында. Анан ошо этаж үйдүн да бир кынтыгы жок, бир эчтеке кемчилиги жок. Анан ушундай жаркырап бүтүп калды да. Киргенде сонун апа-токай болуп сонун жаркырап бүткөнү сүйүнөбүз да. Аябай сүйүндүм. Себеби көп баарыбыз жүрүп анан баарыбыз ушул жака келип силер мен ошо мисалы кыздар депчи. Кыздар келсе бир 2-3 күн жатышсын да деп ушинтипчи. Нүкө ошо папаңа ушинттим да, кыздар келсечи бир 2-3 күн жатышсын да. Канчадан бери ушул үйгө жатыш элек. Ой эчтеке болбой төртүндө эле келип жата беришпейби деп элечи. Ойдо жатышсын, жатышпаган эмне экен, ошолордун үйү да анын деп. Бул үй жөнүндө мындай аябай жакшы тилек ойлор айтылып, анан ошо ой тилектин баары мындай оң жагына кеткен үчүнбү, аурасы аябай жакшы үй болду. Ушунчалык сонун үй болду да. Мындай үйдү эми көп эле этажга барып жүрөбүз, бирок ушундай ощущение болгон эмес. Эми анан жакшы ушу дүйшөк менен Жеңишгүл дагы аман эсен болуп ушу үйлөрүндө айма конокторун тосуп эле аман жүрө берсин. Мен Жеңишгүлгө аябай эме. Жеңишгүл. Жеңишгүл. Сага жанагыда эмете албай калдым да, просто мындай ыраазы болом да ушу Жеңишгүлгөчү. Келгенде мындай чайын постоянно даярдап, болгонун жайып коюп, чайын берет. Мен ушуга аябай ыраазымын да. Эч эмеси жок ар жагында, канча урушуп канча тилдеп атсаң делечи. Ошо таң атпай барып дүйшөк болсо казанды кайнатып этти бышырып, Жеңишгүл болсо до конца аягына чейин жүрүп бир болгон жумушту жасап коюп кете берет. Анан эми ошонун баары сый, ошонун баары өздөрүнө мына кайра кайтып атат. Миң мертебе кайтып келсин. Кайра ошо канча эме кылса ошончо сыйды көрүп, ошончо эмеси кайтып мындай жаркыраган үйгө кирип отурушат. Балдар аман болсун, дайыма жакшылыкта болгула. Жакшы. Сен сонун чоң рахмат. Дайыма жакшылыкка жайылып, үйдөн той кетпеген жардам болсун. Балдар үйлөнтүп, ошо жакшылыкта болуп, Мустафаны дайыма жакшылыкка жайылсын. Тугандар менен, кудашбектер менен дайыма жакшылыкта кездешип аман жүрөлү. Жалпы бир туугандардын баарына, ошол жерде отурган кыздардын баарыңыздарга ден соолук, узун өмүр. Мындай дайыма жакшылыкта кездешип эле. Çaldırıp çalgız kalandı. Ağzın kes kuleydi. Cacizde çaldırıp bassan. Ağzın kes kuleydi.
болсо Мурутчан. Сулуу, красавчик. Неме? Чи Мурут. Неме деп коет экен, Prime Tot деп коет да англисче жана. Меге эң биринчи келген ой, Кудайдан келген ой болот экен да. Значит, ал туура ой болот экен да. Ошон үчүн силер даярданбай эле мен биринчи эмнени сурасам ошону айтып бердим. Макул. Силер кичинекей чаңардагы деп булардын баарын сурап атам да. Анан силер болсо ар бир тууганыңарды бирден айтам. Жанына ассоциация сөз айтасыңдар да. Мисал үчүн шекер десем, таттуу дейсиңиздер. Ошондой сыяктуу, кеттик эле. Чоң папам. Эме да. Идеал болчу да. Силер үчүн, Ошо карачусуңар да. Бир туугандар ушундай караган жакшы киши болчу да. Папам. Папаң лидер. Чын лидер да папаң. Бакыжым. Бакыжым бересен, Айкөл да эжекен. Нүкежим. Нүкежим эми аябай күчтүү аял да. Күчтүү. Акожим. Акыжың интеллигент. Аксөкпү. Шакожим. Станцияда болот. Шакожың да баябай мындай. Пробивной кыз да. Микажим. Микажың үйдүн эркеси. Эркек балдарын айтып кетейин. Силерден кийин Беккуба экен да. Ооба. Беккуба экен. Беккуба экен да бир жакшы да, мындай мүнөзү аябай катаалыраак десең да болот, жумшак десең да болот. Чыгып аябай үй бүлөсүнө жакшы караган. Жакшы жигит. Айтып экен. Айтып бардык эмеге баш оту менен кирип кеткен эмеси бар да. Мүнөзү. Аягына чыгат да кылган жумушун. Рыскова экен. Рыскова экен жакшы аябай мындай ал кичине кечигип атат жашоосунан. Башында эжекемеге аралашып жүрүп ошо кичине артта калып калган сыпалды да. Атамдардан көп поддержка албай калды да. Азыр жакшы буюрса. Мурун бирок ошондой эмес беле, балдардын тигиндей болот, мындай болот деп чечилчү да. Ошондой болду. Атам тили менен ошо жакта болуп калды да. Түшөк бекем. Түшөктү эми кандай дейсиз? Баардык элге алынган жакшы да эми. Бир эле кемчилиги бар болчу, аны оңдоду буюрса. Ошон үчүн иши астыга жүрүп кетти го. Ошонусу да Кудайга да жакпайт да ал иш эми. Жакында айтып койгула, улуулардын баласы болуп атпайбы? Жакын папасынын эле өзү. Ошо эле. Да, эми биякта таарынбагыла мындай небере сөбөлөрүм просто тиги оригинал 12 ошолор жөнүндө эле сүйлөп атабыз. Кичинекей чаңардагы болгон окуялардан может эсиңерде бар. Бир туугандарыңардын арасында болгон бир күлкүмүштүк экөө. Ошондой болду эле. Болгон жакы күйөө жолдош да. Силер күйөөбү? Ооба. Кандайча? Мен жеңеңди алып келем деп баратканда мен да барам деп туруп алып, мен да балам дешти. Жакшы. Такыр түшпөп антеш ойлор. Канча жашта эле анда? Анда 3-4 эле болчу. Мынтип эле асыл эле ошо экстенин ортосунда турчу да. Сонун бүгүнкү тойго бир 2-3 каалоо тилегиңизди айтып кетсеңиз. Жантан бери айтылып атты да. Той аябай жакшы болду. Ошол болгон ушу батанын баары кабыл болсун. Той сонун болду, баары ачылып чачылды. Аябай сонун той болду. Ошо дүшөктүн пейилине жараша болду да. Жакшы. Туугандар ушу аман бололу, ушундай тойлор көп болсун, дайыма тойда жүрөлү. Чоң рахмат. Ынтымагыңыз арта берсин ушу. Айтканыңар келсин, чоң рахмат. Бияктобосо Бектуров Айткулуу бүгүнкү кичинекей мини влогко бир эмеңерди таштап кетсеңер. Баары тең кичинекей чагындагы ушул үйдө
болгон бир окуялардан бир элесин айтачак. Может, силерде ошондой биринчи оюңарга келген какой-то бир память элес бар, ошону кыскача эстеп кетсеңиз. Кыскача эстегендер эсте деле көп жок. Ошо бүгүнкү тоюбуз жакшы болду, баарыбыз чогулуп. Атабыздын очогун жаңы үй салынып бүтүп, ошо тойдо отурабыз. Баары жакшы болду, толук. Ошо баарыбыз түгөл бололу. Баарыбыз тегиз бололу. Ошо мурун атамдын үйүндө бекте кичинекей эски беременка аспарбочу. Бер жагында да атам улам анан тактай менен кирчүбүз. Анан кээде энемди тактай титиретип өтчүлөк ошону ал үйдө кийиндик барды. Мурун салынган жарылып кеткенине байланыштуу ошо бузулуп жаңы салынды. Ошо кыздарга баарына рахмат. Баары колдон алып бүтүрүштү. Ошо жакшы ак өргө болсун, акчыл той болсун. Тойго келип туралы. Чоң рахмат айтканыңыз келсин. Жантан бери баарынан интервью алып атам да, силердин эмеңер келди очеретиңер. Силерге суроолорду эле сурайм, анда өзүңөр кандай оюңарга ой келсе, ошо биринчи оюңарды айта бергиле да. Бияка атам апам үйүнө может жаңы келин болуп келгенде же кандай ошакта кандай бир кызыктуу элес же бир кандайдыр бир окуя болгондур, ошону эстеп кетсеңиз. Мен ошо атам апамдардын жаңы келин болуп келгенде менде бир окуя болгон да. Мен жаңы келин болуп келип, анан баары ал кезде иштеп жүргөн кездер экен да, жеңемдердин баары жумушка кетип эле, анан апам өзү эме кылып жүрөт да. Анан апама мен деле чыгып жардамдашайын деп анан чыгып идиш жууп, анан апам погребди ачып, ошо погребтен бирдеме алып анан ачык таштап коюптур да. Анан баягы идиш жууп келип, аны байкабай эле баягы көтөрүп келип, буфетке идишти коём деп эле погребке түшүп кеткем. Менин эсимде калган ушул да. Көгөрдүңөр беле? Погребке түшүп кетип элем, бир өрөнү бүт эле көгөргөн. Анан кечинде келип көгөрүп эле, анан кечинде бек болсо эмеге малга кеткен, анан келгенде эле ушинтип жыгылдым, погребке түшүп кеттим десем эле бек не иссоо эле, анан аңча Шаку келди. Эмне болду жеңе деп ушинттим десем эле Шаку баарын урушканын билем да. Жаап койбойсуңарбы алган немеңерди депчи. Бир өрөнүм бүттү көгөрүп, бир ай деген дараң тараган да. Мен эсте калган күнүм ошол. Азыркы мына кайра жана эмне деп атышат кыргызча сөздөрүн? Очок өспөйт, түндүк жаңырат деп ушинтип айтып атышпайбы? Анан ушул ээлерге бүгүнкү тойдун ээлерине кандай бир эки сөз калып элек. Жантан бери айтып атасыңар да, бирок бул камерага мындай сакталып калат деген да. Эми бул той ээлерин эмне дейбиз? Бул деген бизде деген эң чоң, главный очокто эң чоң очок. Атам апамдын ордун басып түшөк менен жеңишкүл ушул очокту өчүрбөй түтөт турушат да. Эмне дейм? Ушул ак өргөлөрү кут болсун. Бул ак өргөгө жаңыз эле түшөк менен жеңишкүл кубанбастан бүт баарыбыз бир туугандар кубанып атабыз, неберелер кубанып атат дегенде баарыбыз тең аябай кубанычта болуп, ушул үй бүттү деп эмне деген жакшы сөздөрдү айтып атабыз. Ошо ак өргөлөрү кут болсун, дасторкондору дайыма жакшылыкка жайылсын, уулдарын үйлөнсүн, ыймандуу келиндер келсин. Бизде бир туугандарбы, небере чөбөрөлү баарыбыз аман эсен болуп, түшөктүкүнө жалаң жакшылыкка келип туралы. Атам менен апамдын очогу эч качан өчпөсүн, дайыма түтөп турсун. Ошо түшөк менен жеңишкүлдө өнүп өсүп, балдарын үйлөнүп жайланып аман болсун. Чоң рахмат. Бекуу акемден интервью алайын десем кетип калыптыр да. Дегенде. Силер эмесиңер да, такшылган педагог, биздин келиндерди мындай адабийче сүйлөгөн кишисиңер да. Туурабы?
ошондой сүйлөшүңөр го дайымачы. Анан мен жанатан бери баарынан почти бири-бирине окшош эле суроолорду сурап атам. Бул жака келгенден бери может бир кандайдыр бир кызыктуу окуя болгондур. Жан келин бойум келгенде же болбосо биякта жүргөндө атам папам силер кийинчерээк келип калдыңар да. Бирок вообще может быть ушу биздин үй бүлөгө келгенден бери кандайдыр бир кызыктуу окуя болгондур же бир туугандар арасында кандай бир эсиңерге келе турган бир окуя болсо ошону кыскача эстеп кетсеңер. Мен жаңы келгенде, жаңы келин болуп келгенде баары баягы чочун болот эмеспи анан. Абам эле эметип атат да. Мен жаңы келген келинди көрмөкмүн депчи. Баягы отко киргичекти келинди кайнагалар көрбөйт экен да. Анан абам эле сенин папаң. Мен келинди көрүшүм керек болчу албылды. Көргөзүп койгулачы жаңы калсын деп абам көрүп кирип бизге окшош узун турбайбы? Бизге эле окшош экен деп туруп довольный болуп кетип калган да ошол кез. Тесттен өткөн турбайсың. Ошол кез эсимден кетпейт да. Анан чын эле сыймыктанам. Ушул үй бүлөгө ушундай бир туугандары көп, ынтымактуу үй бүлөнүн келини болгонго абдан сыймыктанам. Бүт элдер сыймыктанат. Кимдин келинисиң деп ушул баланчайыптардын десем, деп баягы баа берип баалашат да. Анан мен дагы ушул ушундай ынтымактуу, ушундай ыймандуу, акыл насаат айткан бир туугандары бар ушул топтун келини болгонума сыймыктанам. Мен дагы тиги менен кийинки келиндерге, кыздарыма, балдарыма дегендей мен дагы эмнени үйрөнсөм, ушул үй бүлөдөн кандай тарбия алсам, мен да ошол нерсени бергенге аракет кылам. Сонун жантан бери айтылат да калат электер дагы бир эки сөз менен үй бүлө бияка тойдун элерин айтып кетсеңер камерага түшүп калат деген да. Эмне калайм мынакей, ата апабыздын чын эле үйү жаңырып, атам менен апам баягы бизге көрүнбөсө дагы баягы келип баарыбызды карап, баарыбыздын башыбыз биригип турганын көрүп, ушундай бакытка балкып, мындай бактылуу болуп атканыбызды көрүп, мындай бир сүйүнүп келип карап турушат болуш керек деп ойлойм. Анан чын эле баарыбыздын үйүбүздө той эле жакшылык эле болсунчу, бизге да жугуш болсун. Биз дагы кийинки эстафетаны биз алып, буюрса силер дагы үйүңөр анан биз дагы той берели деген ойдобуз. Сонун айтканыңар келсин, чоң рахмат. Жаным деп койнарам, күнде саған барам, сенден хабар жоқ қой, салам менен салам, мені сен алдама, барам десем барам, сүйдім сені күнарам. Жаным деп койнарам, күнде саған барам, сенден хабар жоқ қой, салам менен. Биякта болсо на месте кызмат кылып жүргөн атыңарды айтып өзүңөрдү тааныштырып кетиңер. Зульфия Белековна. Мен силер по счету канчанчы келинсиңер бул үйдүн? По счету канчанчы келинмин? 5-чименби Элмира? 5-чимен. 5-чисиңерби? 5-чимене? 5-чимен. Анан бияка ушул Бектуров Совет атабыздын үйүнө келин болуп жаш келиңерден келгенден баштап бир может быть эсиңерде калган кандайдыр бир окуя бар. Может быть бир элес башыңызга так деп түшүп келет да, ушуну сурагандачы. Ошону айтып бергиле. 30 жылдын ичинде эмнелерди гана болгон. Жаш кезиңерде да, я. Чего только не было. Эң эле эсте каларлык отурганда көп эстей бересиз, отурган сайын эстейсиз. Деген дүйшөк үйлөнүп жеңишип күлгөн той берип атасыз. Анан эң акыркы элдерди узатып анан мен эң акыркы кирип времянкага жатып
атам бар болчу раматылык. Анан эметип эң акыркы эшикти илип кирип жатып эле анан ошо бирдекелерден коркуп ички үйдө болсо абам менен Качсай абам менен Күкү жеңем жатчу да. Мен жалгыз жаткам. Эшик ачылып кетсе көзүмө көрүнүп бир нерсе чуркап кирип туруп жеңем менен абам ортосунан кирип кеткен. Уятыңа жоктурбайсың ачты. Ооба. Азыр ошону отурган сайын эстеп күлө беребиз. Жакшы. Ошонун ошол кезде дагы аябай баарыбыз чогуу времянкада жашап калганбыз да. Тиги Радха жеңемдер, Качсай абамдар бир эле баарыбыз комсомольский төшөк салып алып эле жата берчүбүз. Бир күнү жеңем болсо тиги Радха жеңем болсо неме абам эшиктин түбүндө буту узун болуп жатса анан жеңем келип бирдеке кийимин издеп атып абамдын бутун тартып ийсе кайра жүрөк өчүп тура калып времянкага баарыбыз жатып алып эле концерт боло берчүбүз. Никакой личных границ, да, никаких. Ооба. Жакшы, бүгүнкү айтылган каалоо тилектерин айтылды жантан бери, бирок кыскача, если хотите добавить, айтып кетсеңиз кандай. Ооба, көп жакшы каалоо тилектер айтылды. Эң негизгиси дайыма той болсун ушул үйдө. Жакшы. Чоң рахмат. Рахмат сага дагы. Ana demek içine olsa tamaklar böyle bir de maksimum olsaydı olsalar olsun taşlarına. Sizler kadınlardan bozmuş taşı insanlardan tanıp koyar. Gelelim. Барыңар сүйнатсаңар керек, апамдар сүйнатышат аябай. Ушул жакта бардым. Детствосын эстеп. Бул болсо мына красавица Нурбек акемдин уул кызы Бектурова Замира Советовна. Мен жана чоңдорго суроо берип атканды уктуң болуш керек. Эми баазы сен көбүрөөк келген жоксуң го, бирок келдиң да, бирок баягы биякачы жүрдүң да жакшы эле. Ошондо может ойноп жүргөндө бир элес кандайдыр бир случай болгондур, может ошондон биринчи ойлонуп кеткен же күлкүмүштүү же эсте калган может бир окуя бар. Мен деген кичинекейимде 2-классымда ушул чоң эне чоң атам колунда өсүп калдым да 1 жыл. Ошол кезде 1 жыл бияктан окугам. Мика эжем анда 11-класс кезди да. Анан кичинекей үйдө жашайбыз времянкада, 2 комната эле ал. Төшөк ташыйм да, күндө кечинде ички үйдөн кроватька жыйнап, анан сырткы үйгө эме чоң эне менен чоң атам жатчу да, сырткы үйгө. Баарыбыз ички үйгө жатчыбыз. Анан ошол маалда күндө 1 сомдон берчү эле чоң энемчи магачы. Анан аны Мика эжем алат. Анан мага берет эме. Төшөк ташсаң, 1 сом берем дейт да. Анда 1 сомго өлө көп эме келчү да, школдон пирожки, сырашки, ушундай жанагындай алмага эметкенде чупа-чупс тышына карамель эметилген алманын сыртына эме болгончу. Күндө 1 сом берип эле төшөк таштат да Мика эжемчи. Анан ташыйм, жанталаш 1 сом берет деп. Аны кучактап алып жатсам эле кечинде ал болуп да, мен уктаган эми. Мына отурбайбы. Анан күндө ошонтип эле 1 сомду берип эле мен төшөк таштып эле ошентип 1 жыл бою эле ошентип төшөк ташып кичинекейимдечи. Жана да ошону эстеп айтып атпайм. Сонун ошол күндөр чоң эне. Значит, апамдын жармасын анын сен деле жеп ичкен. Баарыбыз тегиз экөөбүз деген казандын кырмычыгын жана сүттүн кырмычыгын таалашып кырылчубуз да, мен жейм, сен жейсиң депчи. Баарыбыз эле ошол жакта жүрүп калдык да. Сайнираны көтөрүп баккан баарын эсте бар. Баарыбыз эле ошол жакта жүрчүбүз. Бүгүнкү тойго бир кандайдыр бир кошумча сөз жана айтылып аткан сөздөргө может кошуп же болбосо кандайдыр бир каалоо тилегиң бар, ошону айтып кетсең. Көптөн күткөн күн болду. Бул үйдүн турушуна да, курулушуна дагы баардыгына бир туугандардын салымы кошулуп,
баарын жардамы менен ушу салынып ошол күн келип бүтө турган, буюра турган күнү ушул күн экен. Дүшөк байкем менен Жеңишкүл жеңем ден соолуктар болсун, ойлогон ой тилектерине жетишсин, уул үйлөшсүн, ушактан кыз узатышсын, небере чөбөрө көрүшсүн дегендей. Ошо баарына, бир туугандардын баардыгына ден соолук каалайм, аманчылык эле болсун. Ар дайым эле ушинтип эле төрт көзү үстүгөл болуп эле тойду эле кезигип туралы. Улууларыбыз жаркырап жайнап эле биздин төрүбүздүн көркү болуп эле жүрө берсин. Ооба, ошондон башка эмне башка. Чоң эле рахмат. болсун ордобузда. Сага дагы женского счастья тебе желаю. Ишиң ийгилик болсун, сонун азыр жүрүп аткан баардыгың жакшы болсун, ден соолугуң чыңдап. Спасибо. Gün aldından şamal Эми биякта сулуу кыз Бектурова Рена Советовна, Советовна эмес, Талайбековна. Ну, эми баарыбыз эле Советовнабыз. Сен жантан бери уктуң да мен эмне суроолор сурап атканын. Что-нибудь вспомнила, ошону айтып бер. Кичинекей чагыңда, может, эсиңде калган. Кичинекей чагымда эсимде калган. Биз кичинекей чагыбызда биякта эле чоңойдук да. Атамдардын, апамдардын колунда чоңойдук анан. Эсимде калган көп эле нерселер бар анан. Тиги бир жолу чоң папам бир арбуздарды алып келип саттыбы же эмне алды билбейм, эч бир чоң машина менен толтуруп арбуз алып келип анан үйгө киргизип атпай, аркы үйгөчү. Чоңго? Жок, кичинекей үйдүн аркы комнатасына толтурат арбуздан. Дарбыздан эми күнүгө мындай моуну жегиле деп да өзүнчө бир жакка бөлүп койгон окшойт да анан. Аркы ошо килейген дарбыздар өзүнчө турчу да жакчы. Анан ошо дарбыздын арасында балага окшогон момундай сүйрү дарбыздар болчу да. Анан ошону көтөрүп эле бала деп ойной берчүбүз да ошол дарбызды эле жакшы көрүп жүрөт. Анан бир жолу баары эшикте жүрүшөт, апамдар, атамдар баары эшикте, мен үйгө кирип алып ошону көтөрүп алып ойноп атам да бала депчи. Ойноп атып, монтуп атып, жерге түшкөн атпай ошол дарбыз.
жерге түсіп жарылып қалады. Ал деген мындай алдарыстар тибегіле деп қойып қойған оқшайды да. Ту не алам деп анан эште сөйтіп барчы. Йығылсам дедім. Ешке шығып ана апам қорада өткіп тұрмын апылы. Не қыларын білмейді. Бірдекен сөйлешіп отыр. Үйге фырға ятпаймын ба? Үйге қашып кеттім да. Қорқып. Табышып тұр ма жарылған? Табышты да анан тиги аны алып келіп анан сойып жешіптір. Жарып қалдан ай. Мұны жана қарап сындырып кеткен тұр ғой. Өзі қаяқ кетті, келіп жебейді білді. Мен үйде қорқып отырам деп қой. Ұрысшы емес деп амыштыге. Вообще ұрысшы емес деп. Ошон эмне жүрөм чыгып кетип калды. Алага тийбегиле тигил арбыздан жегиле деп ошончу да аны ошо тиги. Чоңдарыбызды эметип салган. Үйгө качып кетип калган коркупчу. Эми муякта баткак эле ойной берчүлүк го. Апам жана эме коюп берчүлүк го. Полочка. Баткактан торт жасайбыз деп элечи, анан тиги гүлдөрдүн үстүнө сайып элечи, ошолай. Билесиңби сен мондай торттор сон жасачысың сен столдун үстүндө. Мика жакы болуп анан столдун үстүн даярдап баткактардын торт жасап эметип элечи короодо. Эми андай эсте каларлык эме күндөр толтура эле. Ордескен тиги Мика эмелерчи чөп экемдер кечинде төшөк салган келгенде эле. Кечинде күндө бияка көп жатчу эмес билген. Кечинде тамак жебесип барсам, жатарга келгенде эле тетиги чай ичкен жерге жатышчу апа менен атамчан. Үчкүйдөн болсо төшөк ташып баштачыбыз да. Мика менен чөп экем салчу, анан биз болсо ташчыбыз да. Ташыйба, ташыйба. Ташыйба дегенде эле таш баштачыбыз. Сонун тиги эме Мика көз. О эме кинодогудай сүйлөшөбүз деп элечи. Кинодогудай сүйлөшөбүз деп эле. Кыргызча кинолор башкача сөздөр сүйлөшө эле анда. Тегиз уктап атса, Федя, сен турбайсың. Федя, сен Москвадан качан келдиң деп ушинтип сүйлөшөбүз. Апам менен атам, Бедя, Бединка тура кой депчи. Ташыйба деп эле төшөктөр ташып баштачусу. Мен эсимде астына биринчи бир ала кести салчусу. Төшөк мондо болчу? Ала кести салчусу. Анан толтура монда бийик төшөк салып, баарысы үчкүйгө жатчусу. Сонун. Ошо сонун күндөр. Ошол күндөргө кайра кайтып барсак, сонун күндөр өттү. Кезектеги үчкүйдө уктагандан кийин тиги атам менен апам төшөгөн үйтү менен келип жатып өтчүбүз. Ушу жатып кетчү да ушундай. Жылуу, жумшак болчу да. Туруп кетчүбүз. Жүгүрүп жана кеттим да. Неме кыска нуска 2 ооз кабыт эле айтып коеюн да. Жантамдар айтылды да бирок кошумча болсо. Үйгө эми үй буюрса сонун үй там болуптур. Сонун проектиси да сонун экен, идеальный вообще. Ошо жакшылык эле болсун ушул үйдө. Дайыма. Ой, жакшы. Амансың жөтөгө. Ошо аябай сүйүнүп келдик баарыбыз. Жакшылык болсун ар дайым ушул үйдө. Эч качан унутпайбыз атам менен апамдын бизге берип кеткен мээримин, сүйүүсүн. Ооба. Ошо. Атам апам берип кеткен мээрими үчүн азыркыдай кишибиз да биз, туурабы? Ошо атам апам өстүрүп жармасы деле, айраны, бозосу, уйгумузу, каймагы эмне. Ошонун баары эмгекти, ана ошонун баарын жасап эле. кашым дебей. Кабагам кашым дебей, эмне деген конок. Ошонун баарын тозуп. Мындай карасаң эми баягы бизге билинбеген менен чарчаган экен да. Бирок ошонун баары апам эртеле неметип, ичине билгизбей эле эметип атыпчы. Бир жагынан Рысбек байкемдин немеси да эметип калды. Ошондон дагы эметип кетти окшойт. Ичинен билгизбей атып эле, сызып атып эле. Ичинен сызып атып анан эми карабайын десе баарын эле караш керек балдардычы. Убакыт ошондой. Убакыт ошондой болуп калды да. Ошентип өздөрүн карабай калышты да. Өздөрүн карабай да жашоо турмуштун болуп кеткен нерселер аябай чөгүтүрбүй да.
себеп болуп калды да. Жакшы, так сен айткандай эч качан унутпайбыз атам апамдын эмгегин. Ысык нанын, сары майын, жармасын, азыркыга чейин. Ооба. Каймак мүшөк ет. Онда кеңири жүрүшчү го өздөрчү. Чарчабай, Бүттү. Неме дагы еще одно бирдекен вспомнила. Ренанын воспоминаниясы аябай көп экен да. Анда деген могу эме болчу, сапайнемдердин эски тамы болчу да. Мен үйдөн бир рогатка таап алыппын, кимдин рогаткасы экенин билбейм. Мурун рогатка деле атып көргөн эмесмин да. Рогатканы таап алып, сапайнемдердин коросуна барып атып атпайбы, көрүп атам да. Атып көрүп атам, сапайнем терезесине атып салып атпайбы, терезесин ишкалатпайбы. Дагы жүрөмүз, дагы урган боюнча качып кетти. Бирден кылып коюлуп качып кете берчү экен. Жок, Аны дагы айтпай алган турам. Силер айтпай койгула. Иә, силер айтпай койгула. Экөө кичинекей да, 4-төбү 5 деле. Анан баягы энеме арак куюп беришчү экен да. Коноктора келип антын. Анан алар конокторду узатып ийгенден тиги кишиге экөө арак куюп бериптир. Арак деп суу куюп беришиптир. Анан экөө ал энем бакчы, арак экен деп эле ичип ийет да, ичсе суу тамшанып көрүп, ушул экөөңдөн келгенди көрдүм деп анан артынан кубалаптыр да. Кубаласа бул чалынып кетип жыгылып үстөлгө көзү тийиптир. Көз эртеси мондай көк. Атиги жыкы чурка бастыга качып чыгыптыр. Эртеси барсак эле мунун көзү момдай тоо. Столдун астына кирип кетем депчи. Жашынып столдун астына кирип кетем деп монтуп келип туруп, тигин столдун бурчун моягыма кирип кетип атпайбы. Көзү момдай көк деп кой, эртеси күнүчү. Чейин көгөрүп кетпей жүрүп араң кетип Ооба. Бул эме жана Микакөңдү айтып бересиң го, эми эле атам экономдоп жана аябай эме жашоо келди го. Сахар колдоносуңар, тиги чай ичебиз деп суюк тамак жаза дей берет да Микагачы. Анан Мика болсо суюк тамак жазагынан тажапчы кечке. Коюу тамак жазап туруп анан Ренага ал экөөнү жазап туруп анан Ой, ата сахар салбай эле ичебиз, кою тамак эле жаза береличи депчи. Атам кою тамак жасайт, анан тиги сахар болсо атама көрсөтпөй столдун астына коюп салып ичерчи да кайра. анти астына салып буламытып койчу астынанчы. Ошону эстеп эле Ошо жана рогатканын аягын айтып коеюнчу. Анан ошо сапайнем терезесин сындырып салып атпаймынбы рогатканы метип, анан үйгө келип жашып, үйгө отуруп алдым бияка атамдардыкычы. Ай тиги ушинтип эметип сындырып салган турбайбы деп анан барып өлчөп келем, кайра таап коюшту. Ошондо деле атам апамдар вообще эчтеке деген жок да мага. Такыр эчтеке неметчү эмес. Урушчу эмес да такыр урушчу эмес, эчтеке. Мындай жалынып жалбарап эле кайра мээримдүү элечи. Карапа деп коюппу. Негизи ошол убагында Машинеде түшчү өзү. Нурбек бекем аял алган чогуу барган турбайбы жакы. Машинадан түшпөйчү, барам деп. Негизи ушу биякта өскөн неберелердин көбүнчөсү ата энелерибиз баары тең жумушта, эми ошондой убак болуптур да, тиги балдарын ата энесине таштап Улууларына көбүрөөк бизге көп эме болуп калыптыр да, улуу неберелерге. Анан ошо жумушта жүргөндө же постоянно биз биякта жүргөндө убагында ата энебиз жаш болуп бере албай калган мээримди ошо атам апам бериптир да бизгечи. Ошон үчүн садиктен барып алганы барсак, чичип алган шымдарымын колтугуна кызып алып келчү. Таштабайт десең болуп кармап. Тегисти эмеден садиктен качырып, бияка качырып келишиң атамдардыкына. Тегистен жүктүн үстүнө түшчү эмес беле. Ошончодон тандап туруп. Жылаандар ичип койчу. Анан кийин шымдарыңан чычып койгондочу. Апама мынтчүстү, апа, жуубай эле бер үйдөн жеңем өзү жуусун, эмнеге жуйсуңар? Бергиле. Десе, өлүңдөр энди, силер жуубай эле койгула деп туруп өзү жууп салчу да апамчы. Мен ал тегизди аябай жакшы көрүп калышты да. Будуш деп. Талканган айранга талкан май. Биякта болсо Нурбек бекем айткандай папасынын эле өзү болду жакы дейт да. Жана блиц запрос кылдым да, ар бир туугандарыңар жөнүндө бир сөз ассоциация айтып кеткиле депчи, типа
сахар десең таттуу дейт го ошондойчу анан чоңпам десем идеал болчу дейт да. Баарыбыз ошону карачубуз, баарыбыз ошого тең эле деп ошо карачубуз дейт. Анан жыкытчы десем папасындай эле болду дейт да ошо. Сен болсо жантан бери сен катышкан историяларды айтып атышты кичинекей чагыңа дагычы. Чогуу өстүк анан может сенде бир күлкүмүштүү бир какой-то эсиңде калган ушул үйдө чоңоюп жүргөндө бир элесиң бар айтып кет. Ушул үйдүн салынышы боюнча бир история болуп кетти окшойт. Мен мурунку 8-9 жыл болуп кетпеди үйдүн салынышы. Акыркы убакта байкем экөөбүз катуу урушканга чейин бардык, бирок аягы жакшы болуп, бүгүн жакшы той болбоду. Анан баягы тамашалап жеңем экөөнө видеозвонок менен чалып айттым. Үйүңөр байдыкындай эле болуптур, эми кыргыз байыган сайын зыкым болчу эле, силер зыкым болбогула деп айттым да. Жакшы, кичинекей чагында апам менен өсүп атканда может бир бөлүшө кетчү. Рен экөөбүздүн бир окуябыз бар. Энемди стаканга суудан куюп арактып ичиргенибиз. Андан качып барат Ренан жыгылып кетип столго көзү тийип көзүгө көргөн. Ошол да. Анан дагы бир окуя. Үйдө кичинекей жакта ойноп жатканда лыспыдан болуш керек. Үтүктү мындай тескериден коюп алып, үй өртөнүп кетип, апам менен атамды торпокту сазда сугарып жүргөн жеринен апама чуркап барып айтканыбыз эсимде ошол. Үйдү өрттөп. Үй эмне болду эле? Үй өртөнгөн эмес, кийиз өртөнүп калган. Кийиз күйүп кеткен. Ооба, ошол кийизди эсимде. Ошол Рен экөөбүздөн калган эстеликти ошол. Энемди экөөң иш кылсак, эме кылчу турбайсыңарбы? Мындай. Эмне деп коет? Эрмек кылгансыпчы. Мен кеткенден кийин эрмек кылышта барсы мен кетейин толгап кетти дагы Эми энем деген бир комнатада жатчу, кроваттачы. Анан эми ошол убакта көп кыймылдай албам же батыраак кыймылдай албайт го. Анан мындайраак жерде сандык турчу да. Мен кичинекей чамал эле мындай сахна ырдаган выступать эткен жакшы көрчүмүн да. Ошо сандыкты сахнадай кылып чыгып ырдагым келип ошакчы ырдай берчүмүн. Атат. Ай өлүңдү көрөйүн түш деп ошо кыйкырып жетпейт да мага түш монт эле. Энем бар жетпейсиң деп эле жиндетти ырдай берчүмүн ошакка. Мен энем жана эмеси элесинде калыптыр да, Көксайда ошол ысыпыда. Эмесин чалма чалып тагынып алчу эле го, жоолугунча. Ошентип тагынып алган, таягы бар. Анан тыштан жана шпагат жиптерди эметип чогултуп келип анан жаздыгынын астына коёчу да. Көрсө бул Акожем менен көп немелерди жазачу экен да, көрсөчү. Акожем менен болгон эменин баарын үйрөтүп жазачу экен да. Энем менен көп эмелер өттү, анткени атамдар мен 1-класска киргенден кийин эле тоого көчүп кетишти да. Анан бир туугандарым баары тоодон окуп келишти, мени эле энем алып калган да. Каникул болгондо бияк үйдө. Каникул болгондо дагы мен 3 эле күнгө барып келчүмүн да. Энем 3 күндөн кийин кайра келесиң да, 3 күндөн кийин кайра келчүмүн. Жайдын күнү болсо көбүнчөсү эме кылчубуз. Кийиз. Жок, чий соктурчу. Чий соктурчу, анан чий соктуруп, энем баягы ар бир айткан эмесин баарын аткаргандыгы үчүн пенсиясынан дайыма 2 сом меники болчу да. Анан энем биякта инилерим бар деп эле анан Кайсаяга көп барчубуз. Бирок аяка эртең менен деле Кайсаяга анан тиги Барсконго көп барчубуз да, тиги тайжемкинечи. Анан аяка салкын тайжемкине. Ой, селкин тайжемкине барчубуз да. Энем аты салкында сиңдиси. Анан аяка деген 2-3 күн кемпирлердин чайында өскөн кыз турбайсыңар анда? Аяка барып 2-3 күн жатып келебиз деп жөнөтүшүбүз да. Анан эртең менен эрте кетчүбүз да, бирок түштөн кийин эле кайра келип калчубуз. Эмнеге? Энем шашма болчу да, аябайчы. Анан үйдөгүлөр эмне кылып атат, эмне болуп атат, бүт баары эмне болуп атат. Анан кээде аяк менен дагы кичине эмеси келише албай калып эле анан түштөн кийин эле кайра келип калчубуз да. Селкин тайжа келчү беле бияка? Селкин тайжада келип кетчү. Анан бир жолу Кайсаяга да бардык, анан жатып калдык да. Жатып калып кетпей калып анан эртең менен таң атпай машиналар жок. Саат 7-де тиги Кайсаядан чыгып алдык да. Анан жолдон эптеп бир машинеге түшүп Кайсаядан эмеге келдик, Бакамайдын башыначы, берки башына келип. Турсак эле машиналар тоссок эле өтпөйт. Анан энем болсо бир машина келатканда жолдун ортосуна монтип турат. Анан токтогон жарыктуу киши эмне болот тебелеп кетсе, эмне болсо, анан токтобой өтүп кетип атпайсың, сен да токтобой коймоксуң, антип дос болсом деп анан таң атпай эртең менен жетип электе эле бүгүн айылга келип калдык да, Кайсайдачы. Значит, силер кемпирдин кызы турбайсыңарбы? Мындайча айтканда. Андан кийин окуган кетип калдыңар. Эме ошол шаарга окууга кеткен, 8 бүтүп Нуриш кетип калдым. Ошондо энемди атамдар тоого алып кетишкен да. Силер жардамчы
ошол боюнча эле анан ошондон анан Нурек байкем силерди эмедебеди? Аксөк деди. Интеллигент аксөк деди. Ошондой эле окшойсуңар. жок 8 бүтүп кеттим да, азыркылар боюнча 9 бүтүп кеткендир да. Ошондо мен кеткенден эле бул энем жыкы менен Ренанын шылдыгына түшүп калган экен. Жакшы, сонун. Тиги энеме постоянно ошо менден башка киши салса уктай албай чыкчу да. Мен болсо тиги өзүм биринчи төшөктүн башын эме бут жагына мындай бийик кылып жатчу да элемчи. Мен Анан ошол эсимде. бутун бийик кылып жастап алып, анан кийин өзүм жатып, анан мынтип карыштап туруп, Күнүгө? анан башын жастап күнүгө ошентем да. Анан энемки дагы жана апамдардыкы мынча болчу деп атпайсыңарбы? Энемки болсо дивандай болгон бийик болчу да, улам үстүнө салып. Аны күндө жыйнап, күндө Күнүгө салчусуң. жыйналчу, күнүгө эметчүбүз да. Силер салчусуңар. Мен салчумун да. Менден башка бирөө салса эле энем уктай албай чыкчу да. Анан тиги ким аны мага секретар деп ат коюп кеткен Бакыжемдин кайнагалалары да. Бул эжемдин секретары дешипчи. Дүйшөктүн дагы кичинекей чагында эмеси бар. Мен директор болом деп эле көп айтчу да. Анан кичинекей машинелерди айдап эле Ырскулду байке тиги байке деп алчу да, анан бир жагынан да кээде аба деп алып, аба баягы экөө чоң тиги башкарманын директору болуп эметкен эмелерин аткара беришчү да. Аба кандай жумуш бирдеке чыгса, ал жактарын кичине унутуп калдым да. Өзү тиги директор болом деген эмесине кичине жетпей калды, бирок ошондой жетпесе дагы ушул областта 78дердин авторитети болуп жүрөт да, ошолорго өзүнчө. Тездем айтып атпайбы, авторитет аябай күчтүү экен, досум муну койду, досум тигине, значит, это тоже власти кармайт деген сөз да, мындай достордун арасында. Ооба да, авторитети бар да, ошончолукчу. Директор болбосо дагы бүт областтагы 78дердин арасында кадыр баркка ээ да. Сонун, чоң рахмат. Бүгүнкү тойго жана айтылып аткан каалоо тилектерге может кыска нуска 1-2 сөзүң бар. Камерага түшпөм, чогуу киргизип коебуз да, бир туугандар каналына. Үйүбүз кут болсун, бул баарыбыздын үйүбүз. Бүгүнкү айтылган каалоо тилектин баары кабыл болсун. Байкем бала бакырасымен ушул жерде өнөбөсүп эле дайыма баарыбыз ушул жерде биргеликте болобуз. Чоң рахмат интервьюңар үчүн. Силерге дагы демөөрчү болуп, ошо колдон буттан алып жардам бергениңер үчүн баары тең ыраазычылыгын айтып атат. Ден соолугуңар чың болуп, бала бакырыңар менен аман болгула. Ошон үчүн баарыбыз бирге бололу. Ооба, буюрса. Болсо тойдун главный эмне деп койчу эле? Виновница тоя. Виновница. Жеңишгүл жеңем. Силер неме? Тияка келин болуп келгенден берки бир может бир кандайдыр бир туугандардын арасында окуя бар кызыктуу, же болбосо бир элесиңерде бир кандайдыр бир кыска айтып кете турчу случай болсо айтып кетсең болот. Биринчиден бүгүнкү биздин тоюбузга келген баардык бир туугандарыбызга чоң ыраазымын. Баарыңыздар колдоп, колдон буттан алып, болгон жардамыңыздарды бердиңиздер. Бизге канчалык насаат айтып жардам берсеңиздер, ошону Аллахым көп эселеп сиздерге берсин. Баарыбыз аман бололук, бар бололук, бирге бололук, жакшылыктарыбызга бирге бололук да дайымачы. Анан ошол мен келин болуп келгениме 30 жыл болупту. 30 болду. Сен канча жашында? Сен 7-чи класс окуганыңда келгем. 98 келгем. 28, 30га жакындап калыптыр. Айтыштан силер үчүн. Андай жакшы күндөр көп, аябай эле көп болду. Кайсынысында эстерин билбей атам, чын эле айтайын. Чын эле эстей албай атам, бирок көп жакшылыктар болгон, көп ырдап бийлеп, ар бир тойлордо чогуу чаран приздерди алып, жыргап, кунап, чогуу жүрдүк чын эле. Чогуу өстүңөр да баарыңар. Ооба. Ошол. Түшөк байке кетпей тургула. Атак чын эле жакшы күндөрүбүз көп болду. Кайсы бирин айтарымды билбей атам, эстей албай калатам. Общий ыраазысыңар ошо. Общий баарыңыздарга ыраазымын. Силер эми кичүүсү болуп, жана көчө Нурек байкеме күлүп аткам. Сен эмне тойго кайра эмне барбай атасың? Жанач түштө келиптир да. Анын
сен Дүйшөкбек айтпай сен барып эле ошол жерде кыйын болуп отура берди. Ай бул жердин бояка койгула, тигин тияка койгула деп аткан. Барбай эле турайын анысы деле көчө жиндери келип отчуккан дегем. Улам бирөөсү келип указывать этип кыйын болуп атышат деп атат деп. Чоңоюшту биринчи жолу чоң ушундай той болуп атат үйүндө өздөрү чечип өздөрү кылсын деп коюп эле кайра силерге ичүү деп бар тең күйүп айта берет экен жакшы болсун деп. Дайым эле ошентишет. Жакшы. Дайым эле кыйын боло беришет бар. Жок, анын баары бул. Жок. Баарын өзүм кылам. Жок, анын баарын себеби мен ойлойм да, күйүп бышып ушуларга жакшы болсун деп айта беришет. Болуш керек. Анткени баары тең ата энесинин үйү болгон үчүн причастный боло берет да биякачы. Ошону силер көтөрдүңөр. Ар ким өз оюн айтканга укуктуу. Болду. Эч кимге көз каранды эмес. Болду анда нааразы эмессиңер, болду. Нааразы эмесмин. Жакшы, ыраазысыңар. Рахмат. Бүгүнкү үйдүн тойдун виновниги Дүйшөкбай экен. Силердин кичинекей чаңарда может бир туугандар арасында болгон бир күлкүнүчтүү окуядан эстеп кетсеңер. Кичинекей эмес, кийин чоңоюп үйлөнгөндөн кийин эле жаңы жыл болуп өйдөкү Рысбек байкемдикинен тосуп баарыбыз биринчи үйлөнгөн жылы. Муну тышта бийлеп атып жанагы кытайский жардыргычтар жаңы чыгып аткан анда. Көккө барып атылган чоң. Ошол жарылбай атканда мен костер жагып бийлеп атканда ошого барып үйгүзүп ыргытам деп колуман жарылган. Баарыбыздын эсибизде ал. Колуман жарылып анан доктурга алып барышып анан тиги анар жеңем биздики кичинекей балабыздын колу ушинтип жарылып кетип. Доктурларга айтып кийирсек кичинекей балаңар кана десе мени көргөз. Кичинекей балаңар ушул деп доктурлар баары каткырган. Ошол эсимде. Ошол эсимде да, тиги колуңардан жарылып кетип, тиги раковинага жууп атасыңар да, бирок эчтеке сезбегендей эле, оорубагандай эле жууп аткансыңар да, ошол эсимде калып. Кан толтура. Башында билинбей калыптыр ошо тиги. Ичиндеги кожасынын баары мондай чыгып койгон. Шок болуп сезбей калыптырмын да башында ошо. Бүгүнкү той боюнча кандай каалоо тилек же оюңар болсо бөлүшүп кетсеңер. Тойго келип берген баардык бир туугандарыма, жергежегисинин баарына чоң рахмат. Ушул үйдү баштаган Жанат менен Лорентке чоң рахмат ойду. Эме көтөрүп ушундай кылалы деп, атамдын үйүн жаңырталы деп анан аябай жүгүрүп ушу үй бүтүп калсын деп жүгүрүп жүргөн таалабай экен биринчи. Баарын ар жагына жүгүрүп биягы мындай кыл, биягын тигиндей кыл деп анан ошол ортодо бир аз бүтпөй чайналып калдык бир аз. Анан бүтчү күнү болот экен. Убакыт сааты келди да. Бир звонок менен эле бүтүрдү. Келе калабайт деп. Калган жардам берип баары колдон буттан алып. Кайрат менен Элнурага да чоң рахмат. Баардык бир туугандарым баарына эле чоң рахмат. Ушу үй бүтсө экен деп эле колунан келген жардамынын баарын беришти. Анан үй бүткөндөн бери мына толтура оокаттын баарын эле алып келип атышат ар бири. Ошол баарыңарга чоң рахмат бир туугандарыма. Бир туугандарым бар, ырысым бар ошо. Жакшы, рахмат.